саламатсыздарбы? Мына биз Алай районунун Будалык айылына келип калдык. Мынантип жамгыр жаап атат. Азыр биз силерге ушул айылдын элинин турмушун, жашоо тиричилигин чагылдырып беребиз. Билесиздер, өзү Алай жергеси. Мынантип бат эле күн ачылып, кээде жамгыр жаап, кээде кар аралаштырып, мындай климат өзгөрүп турат да. Эже бул жамгыр токтойбу? Жамгыр токтойт кезинде, бирок элибиз жамгырды сагынып калган эки айдан бери. Токтойт. Мынакей. Айылдын турмушун сиздерге чагылдырып беребиз. Бизден алыстамай жок дейбиз. Баралчабыз көрөлүчү жашоо тиричилик кандай болду экен? Будалык айыл аймагы. Ош облусунун Алай районундагы кыштак Будалык айыл аймагы. Будалык суусунун боюнда деңиз деңгээлинен 1960 метр бийиктикте. 6 айылдан туруп айылдар чачкын жайгашкан. Анын курамына Кайнама, Октябрь, Карасу, Кумшоро, Тамгатерек, Ородөбө айылдары кирет. Райондун борбору Гүлчө кыштагынан 18 чакырым чыгыш тарапта, Ош темир жол бекетинен 101 чакырым алыстыкта орун алган. Калкынын саны 3800дөн ашык, 750-нүн тегерегинде кожолук бар. Айылда 3 орто мектеп, 2 бала бакча, спорт зал, китепкана, медпункт жана мечит бар. Эл эли негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгына ылайык ошондой эле бүт мектептерибизге интернетти киргизгенбиз. Бүт мектептерибизде азыркы бүгүнкү күндө видео көзөмөлдөр бар. Ата-энелер керек болсо онлайн режимде балдардын кандай сабак өтүп атканын, канчада кирип, кайсы мугалим кандай сабак өтүп атканын карап турганга онлайн режимде ошол мүмкүнчүлүктү түзүп атабыз. Азыр бардык мектептерибизде видео көзөмөл, мамычаларды алмаштырып, анча-мынча мамыча жок жерге мамыча орнотуп, 7 километр айылыбызды ушул жарыктандырган турабыз. Айыл калктуу жайгашкан жерлерде орто эсеп менен бардыгын кошуп келгенибизде чачкын жайгашкан айылдарды жарыктандырабыз, бирок бардыгы биригип 7 километр жерди жарыктандырабыз. Кудай кааласа, мына бир жумада бүтүп калат. Мамычалар орнотулду. Бүгүн эртең ушул прожекторлорду орнотуп, айылдарга ушул счётчиктерди коюп, бүт жарыктандырууну коебуз. Ушу Будалык айыл өкмөтү боюнча эң чоң бул бир-эки эле көйгөйүбүз бар. Бул эми айта берсек көйгөй көп, бирок азыркы учурдагы көйгөй Октябрь айылында ФАПыбыз жок. Ушул мектептин бир бөлмөсүндө отурат, бала бакчанын бир бөлмөсүндө. Эми ошол жерге бир ФАП курсак, анан жана ошондой эле ушул эң глобалдуусу ушул Будалык Гүлчө каттам жолунда Карасу Кайнама участкасындагы көпүрөбүздү жаңылап алсак, ушу көпүрө болсо жакшы болот. Жамгыр жаган күндөр эле кызалат болот, сиз көпүрөбүздү алып кетпесе экен деп. Бул дөңдөн жакшы көрүнөт экен да. Ооба, жакшы көрүнөт бу жерде. Аба, эми айтсаңыз, бул Будалык айылы эмне себептен Будалык деп аталып калган да? Эми азыр ушул мезгилде биздин айылыбызда 4000ге жакын калк жашайт. Жалпы Будалык айылында. Тетеги Памир трассасы турат го, ошодон бери бурулгандан баштап ушу жерге чейин. Анан бул жердин эмне үчүн Будалык аталып калган деген суроого мен ушундай баягы өзүбүздүн мурдагы өтүп кеткен аталардан уккан кептерге таянып, анча-мынча басма булактарына таянып, мындай деп ойлойм да. Бул жерге биздин ата-бабаларыбыз мындан 300 жыл мурда келип отурукташкан экен. Биз мисалы үчүн менин 6-чы атам келген экен, эң биринчи да. 6-чы атам Атантай деген. Ошол 6 атаны орточо илим боюнча орточо жашын алганда 50 жаштан деп эсептегенде ушул жердеги калк 300 жыл мурда келип отурукташкан болот. Анан ошол эл келип отурукташкан мезгилде жер аябагандай семиз. Же болбосо кыргызча айтканда гүр экен да. Гүр болгон экен. Тетиги көрүнүп турган секилерден бери, тетиги беттерден бери эле мен бала кезде эгин айдалчу эле, буудай айдалчу эле. Анан buğdaydı aydaşkanda buğday aybagандай жакшы болуптур. Биринчи жыл, алгачкы жылдары анча болбоптур. Себеби дың жерди биринчи бузганда түшүмдү анча бербейт. Экинчи, үчүнчү жылдан баштап анан түшүмдү аябай жакшы берет да. Анан buğday аябагандай болуп,
эл жөн эле тоюп мамыр жымыр болуп жашап калышыптыр. Анан аксакалдар анан айтышат экен да, бул жер буудайга ылайык жер турбайбы? Буудайлык жер экен. Дешип анан ошол сөз таркап элге сиңип, анан ошол буудайлык деген сөз кийинчерээк ошол 600 жылдын 300 жылдын ичинде туйчтук жактан өзгөрүп, азыр каталышка келип жеткен экен. Будалык болуп калган экен. Эми аба бүгүнкү күндө ушул айылда кыргыздын баягы уруусунун кайсыл уулдары отурукташкан да бул жердечи? Жалпы будалыктабы же азыр ушул көрүнгөн айылдабы? Ошо жалпы будалыкта. Жалпы будалыкта этектеги айыл биринчи эле будалык өрдөй бергендеги айылды Сабай деп коет. Сабай. Андан бер жагында бүт тоокелер жайгашкан. Эми тооке деген бул чоңру тооке деген Адыгиненин небереси, чөбүрөсү болот. Чөбүрөсү. Адыгиненин баласы Баргы, Баргынын баласы Сатыке, Сатыкенин баласы Тооке. Тооке менен Сабай экөө бир тууган, бир ата бир энеден. Сатыкеден. Эми тооке бир эле будалыкта эмес, тетиги Бүлөлдө тооке бар. Жошолдун ичи Жык тооке, Аскалы деген айыл бар, ошол Бүлөлдөн ар жагында. Ошол айылдардагы тооке, тетиги Кара Суу районунда Кызыл Кошчу деген айыл бар. Ошол жерде да тоокелер бар. Союздун мезгилинде көчүрмө кылып барып отурукташып калышкан да. Аба мен угушумча сизди бул айылда аксакалдар сотунда иштейт деп калды да. Ооба. Мен өзүңүз жөнүндө кичине айта кетпейсизби? Мен атым Базарбай, фамилиям Табакалов. 2 университетти өткөнмүн. Анан мугалим болуп 50 жылдан ашык иштедим. Эми ошо жалпысына мугалим болуп иштедим. Анын ичинде завуч директорлори дагы бар. Жакшы. Ошол. Анан азыр ушул тапта бир 20-30 жылдай болуп калды. Аксакалдар сотунун төрагасымын ушул жерде. Макул, сизге рахмат анда. Бул жака жүрсөм болобу? Бул жакта эми каармандар болсо керек, мага ылайыктуу. Бар, айылдан көп Көрсөтүп койсойм, Болуптур. Азыр машинага отуруп, мындайынан барып, анан сол жака урулуп өтө чыгып кетесиңер. Айыл аралап бара жатып китепканага туш болдум. Бул жердин өзгөчөлүгү быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата мектеп окуучулары үчүн электрондук китепкана ачып коюшуптур. Мында кайсыл китеп болбосун окуу, угуу жана көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Интернет байланышы да кенен. Компьютерди жакшы билесиңерби? Информатикадан үйрөнгөнсүңөр да, Enter'de basılı, enter. Билет турбайсың баса, бул айылда маданият үйү жок болгондуктан айылдык шайыр апалар ушул китепкананын бир бөлмөсүндө даярданышат. Өнөрлөрү менен көп жерден ийгиликтерге жетишкен. Талантына күбө болуу үчүн ырдап берүүсүн сурандым. Аткарып берели. Кылымдардын миң жылыга толгон гору, кыргыздардын кысыно жоголгону, кыргыз көчү көкүгүн моюн созо, кыргыздарга Кыргызстан, кыргыздарга Кыргызстан обондору. Kırgızstan, Kırgızlarga Kırgızstan obonduru. Esenteden elindin oylongonu, egemendik бүгүнкү болгондору. Erkin turmuş azaptın ırınırdan. El yurtuma Kırgızstan, el yurtuma Kırgızstan obonduru. Ay, oy, oy, el yurtuma Kırgızstan, el yurtuma Kırgızstan obonduru. Oy ya zaman.
Çağırdı çaldı. Сонларды айтып турбайсыздарбы? Ооба эми Өзүңүздөр алып эми кетишинче. жанагы Кыргыз Республикасынын эл артисиндегидей эле үнүнөрүңүздөр бар турбайбы? Ушул жерде экен да, аба. Мына биз айылдан бир 4-5 чакырым жол жүрүп, айылдын четинде жайлоо сыяктуу жерге келип калдык. Ушул айылдын эң сыймыктуу эмгектин баатыры абабыз бар экен, Ырысбай деген аба. Ошол менен азыр маектешип көрөлү. Бизден алыстамай жок. Мына көрүп атасыңар, ушундай унаа менен кеткен жолдору бир аз начарыраак. Мына биз Будалык айылын эң эле сыймыктуу аксакалына келип отурабыз. 90 жашта абабыз Ырысбай аба. Көрүп атасыздар, төшү толгон жылдызга эмгектин баатыры. Чындыгында ушундай биздин абаларыбыз биздин кийинки жаркын келечек муундарга эмгеги менен өзүнүн өмүрүн, жаштык кайратын биз үчүн арнаган. Азыр аба менен бир аз маектешейин. Өзүңүздөр күбө болуңуздар. Аба, бул көкүрөңүздөгү сыйлыктарды эми алганга көп мээнет кеткен да. Көп мээнет кеткен. Ушул эмгектин кайсыл багытынан таптыңыз да бул сыйлыктарды? Эмгектин кайт койчул кою бардым. Чабан болуп, Чабан болуп. Канча жыл кызмат өтөдүңүз ушу мамлекет үчүн? 60 жыл. Ого. 60 жыл эмгек кылдым мен. Жапышев Рыспай ата 1933 жылы Алай районунун Будалык кыштагында туулган. Малчы 1948 жылдан Гүлчө районундагы Октябрь колхозунда жардамчы чабан болуп иштеп, 1960 жылдан баш чабан, 1966 жылдан Советтер Союзунун Коммунисттер партиясынын мүчөсү, 1976 жылы Кыргыз СССРнин мал чарбасына эмгек сиңирген устаты, кой чарбасын өнүктүрүүдө мыкты натыйжаларга жетишип, 1985 жылы ар 100 тубар токтудан 127 козу, 5,2 килограммдан жүн кыркып алган. 1986 жылы социалисттик эмгектин баатыры болгон. Ленин ордени, эмгек кызыл туу, Октябрь революциясынын ордендери менен сыйланган. Орденден ар кимиси маңдай термиден келди да, жөн келген жок да бул. Канчалаган түйшүктөрдү, канчалаган сууктарды алдык. Бирге машина келбейт эле, 10-15 километр ана жайлоодон ат менен чыгартып келет элек. Элдин баары таң калат элек, кээ бирлери ушинтип канча жашасын дегендер да болгон. Ана эмгегин акыбетін көрүп, баары кайтты деп ойлойм. Азыр жакшы, биз өзүбүзчө Чыңгыз менен барабар сыймыктанабыз. О лауреат болсо, бу деле лауреат. Отурмак бул канча ДНКнын 2 жолку сыйлыгын жеңип алды, СССР ДНКсынын алтын медалын. Герой болду. Biz ушунмен сыймыктанабыз, эмгегибиз эч канча бизге билинбей калды. Биз деле канча азап тозокторду көрдүк, канча бороон чапкындарда калдык. Мындай ордендерди, медалдарды бериш оңой эмес да. Кайсы экен эсимде жок, ойду алайга жаңыдан кырктырганда акам ооруп бара албай калды. Ошондо азыркы жеңе менен бир кыз үчөөбүз койду айдап кетти. 40-дан чыгарып туруп айдап кетти. Чыккан барабар айдаганыбыздан баштап бороон чапкын башталып кетти. 3 километрдей койду айдап кеткенибизди алайдан көксүдөгөн жайытка айдайбыз 2 күн жүзүп. Анан ошондо биздин аркабызда машина барып, жаш балдар менен кетти. Булар бир кырсык болбосун деп, биз узап кеткенде машина бара албаган жакка чыгып кеткенибизде машина кайтып ийиптир. Анан ошондо бороонда калып кеттик үчөөбүз. Мен жеңем, мына карындашым үчөөбүз. Ошо эсимен кетпейт. Мына шу түнү таң ачыкчан койду тегеренип чыктым. Бирок экөөнү тоңгороп жаткырдым.
түнү таң атсаң тегеренип чыктым, эртең менен канча койду өлүгүнү эме кылат экен десем, жок, эч нерсе болбоптур. Ошодан белди ашырып айдап кеттик. Барганында ошо акамдар жүк менен барып калган экен. Ашын даяр бел бар эле, ол экөөнү атчан кетирип өзүм жалгыз ашырып айдап түштүм. Ошондо ушу кой эттүүлүгүнөн эсен калды. Болбосо көп кой кырылып калыш керек өзү. Ушунда көп бороондо калдык. Окшон көп кыртырып кетип атып акам экөөбүз бир айламада жаанда калганбыз. Көпөрөнүн тагына жатып, уйку келгенде шагылдын үстү мамык болуп көрүнөт экен. Ушундай күндөр өткөн, мына өтүктүн кончунан суулар чыгып турган. Ушундай күндөр көп өттү. Ооба, кийинки жаркын келечек муундар үчүн эбегейсиз зор салымын кошкон аталарыбыз бүгүнкү күнгө чейин жаштарга тарбия берип келет. Алардын тарбиясын алган уулдары да мыкты чыган уулдардан болгон. Рыспай атанын эмгегине таазим этип, андан соң сапарымды уладым. Азыр мен бул айылда жүрүп, бул жакта эжелер мени чакырып калды. Эмнеге чакырышты экен билбедим. Азыр бул жакта жашнакай болуп жасанып турушат. Азыр алда көрөбүз. Хоп! Ой, кандайсыздар эжелер? Жакшысыздарбы? Атайын айылга келсе чакырган экенсиздер. Күтүп аттык. Ооба, кыш келдик. Оо. Бисмиллахиррахманиррахим. Каймак, Токтон албай кетеми. Кымыз да бар турбайбы бул жакта? Мына. Көргөн эзер үлбөс махаббат. Эжелер аябай шаңдуу. Ал сурап көрөбүз эмне болуп атканын. Силерге да табышмак болосу керек. Бул жакка кирели. Ого. Эже бул жакта арыз атайындар деп жазылып турат го. Бул жакта арыз атайындар биздин ушундай уюм ачылып атат. Бул айылдабы? Бүт айылдын келин кесектери, эжелери, апалары. Айылдагы үйдө иши жок, бекер карапайым отурган аялдар, пенсионерлер бардыгы ушул келип ушул неме. Анда ичкери кирип көрөлүчү айылчылар, Жүрүңүздөр. Жакшы отурасыздарбы? Аябай сонун жасанып алыпсыздар. Бүгүн өзгөчө майрам экен да. Эми мен таң калтырган мына Арузат айындар деген бул кандай топ болот? Эми негизинен максатыңыздар кандай? Же шайыр апаларбы, же кандай? Биз бул Кыргыз Республикасы Арузат айындар коомдук бирикмеси 2016-жылы түзүлгөн. Биз 2019-жылдын апрель айында мүчө болуп катталдык. 2019-жылдын август айында бүткүл дүйнөлүк руханий борборго мүчө болуп катталдык. Бул биздин Арузат айындардын формаларыбыз булар биздин. Эми бул формаларды өзүңүздөр ойлоп таптыңыздарбы же кандайдыр бир жерден окшоштуруп? Бул кыргыздын, нукура кыргыздын формасы, кийимдери. Нукура кыргыздын кийими. Азыр бизге ушу азыркы учурда ошо руханий борбордон машинкаларыбыз келе элек. Эми жакында келет, Кудай буюрса. Ошол келгенге чейин өзүбүздүн демилгебиз менен өзүбүз аракеттенип, мындай айылыбыздагы кыздардын септерин мындай кылып төшөктөргө септерди даярдап атабыз. Даярдап атабыз. Анандай кылып жыйып берип атабыз айылдагы кыздарыбызга, айылда отурган аялдардын өздөрүнө буюмдарын алып келип атышат, төшөктөрүн, көрпөлөрүн биз кабып, тигип, шырып, мындай кылып жалаң үйдө отурган, мына бекер үйдө отурган аялдар топтолуп ушундай иш кылып ачып атабыз. Негизи азыр жакшы эле болуп атабы? Канча айым бар азыр? Азыр биздин аялдарыбыз 12 аялбыз. 12 аялбыз. Биздин жетекчибиз Кыргыз Республикасы боюнча жетекчибиз Алмакан Бекова. Алай району боюнча жетекчибиз Гүлипа Апылаева. Ошол иш-чарабыз башталганга чейин өзүбүз аракеттенип, ушул аялдардын колунан бардык нерсе келет да, бардыгы эле чебер экен. Бардыгы эле аракеттенип ушундай иштерди кылып, кичинекей тыйын тыпыр таап,
Абдан сонун. бекер отурбай, аялдар өздөрүнүн көңүлдөрүн өздөрү ачып ошентип отурабыз. Өзгөчө республикалык деңгээлде мүчө экенсиздер да сиздер, да? Мына таң калышты. Анан бул жактагы эжелерибизге да суроо берели. Эже, бүгүнкү күндө ушул өнөрдү аркалайм деп, үйрөнөм деген мындай кыз келиндер, жаш мектеп окуучуларынан деле кыздар келип атышабы, үйрөнүп атышабы? Ооба. Биздин аркабыздан жаш кыз келиндер мектептен, айылдагы да бизден кийинки жаш муундар келип үйрөнүп атат, аябай кызыгып. Ушундай иш чара ачылыптыр деп аябай жакшы. Кудай кааласа мындан ары да улантып бизден кийинки муундарга үйрөтөбүз деген оюбуз бар. Эже, анан да кайсаңыз азыр бүгүнкү күндө сиздер ушул чеберчиликтин кайсыл багыттарын карманып колдонуп келатасыздар да? Ооба. Азыркы учурда эми кыздардын себи жасоо менен алектенип атабыз. Андан мындан кийинки дагы күндөрдө мына курактарды буюрса үйрөтөбүз. Бизден кийинки жаштарга деле өзүбүз деле үйрөнүп тигип атабыз ушуларды, курактардын түрлөрүн. Таар, шырдактар бар. Таар, ондан кийинки күндөрү неме, шырдамалдарды ойлорубуз бар, мындан кийинки пландарыбыз деле. Шырдамал кылып жасап ушу айылга, айылда эле, айылдык деңгээлде. Жакшы эжекелер, эми алдыдагы максатыңыздар кандай? Жакында мына тигүүчү машина жабдыктары келет деп атасыздар. Анан келечекте кандай болот? Ушу биздин Арузат айымдар коомунун келечекте бизге ар бир 2 аялга бирден машинка келет, тигүүчү машиналар. Келечекте ошону күтүп атабыз. Буюрса жакшы иштейбиз деп бүгүн даярдыгыбыз зор. Анан бул ишибизге башталышында Бердибай Примов деген ушул Октябрь айылынын, Будалык айылынын кулуну бар. Бардыгы билет. Бизге акчалай жардам берди. Бул үйдү биз бош турган үйдү ремонттоп, ушундай неме кылдык. Анан дагы Турсунбаев кымбат деген дагы бир жараныбыз бар, кулунубуз. Ол дагы жардам берди, ал дагы. Ошо терең ыраазычылык билдиребиз ушул неменин атынан, Арузат айымдардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Эми буюрса дагы көптөгөн немелерибиз бар, пландарыбыз. Ушул курак, шырдак тигебиз деп аракетибиз зор. Буюрса ишке ашат деп ойлойбуз. Эжелер, эми бул тигүүчүлүк менен алек болосуздарбы же башка жумуштар менен дагы алектенип турасыздарбы? Биз бул немеме кесип менен эле чектелип калбайбыз. Биз анча-мынча жерлерди ырдап, бийлеп дегендей өзүбүздүн көңүлүбүздү көтөрүп, эми силерге келеткенде биз аябай даярдандык элек, сиздерге бир ырдап берип коелу депчи. О, сонун болуп атканда. Кайсылерде айылда? Биздин айыл деген ырда. Айыл. Анда мына көрүңүздөр ал. Эжелердин мына чогуу эле. Кана баштадыкпы? Баштадык. Айланасын толур курчаган, кайда жүрсөм эстени чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүбүз, береке көп ай толо үйүбүз. Айланайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүбүз. Түбөлүк сага калат сүйүбүз. Мынаке, эжекелердин да талантын көрдүңүздөр. Бул эжекелер шайыр апалар тобу болбосо да мындай сонун мыкты чыгармаларды аткарып келишет экен. Албетте бул жумуш кылып атканда зээрип калбаш үчүн кыргыз таланттуу келет. Ошентип ырдап, бийлеп, чоордоп өз жумуштарын мыкты аткарышат. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик эми. Жакшы жумушту жолго коюп аласыздар, кийинки муундарга үлгү болуңуздар, үйрөтүп кетиңиздер.
Чоң рахмат сіздерге. Аман болуңуздар. Мақұл. Рахмат. Ассалаумағалейкум. Ой, абайлаңыздар. Қандайсыз екен? Жақсысыз ба? Охо, темір ұсташылық қылып атасыздар ғой. Ете, сіз ұрып беріп тұрбайсыз ба? Мына там қалатам. Аял кишилер дағы темір ұсташылықпен әлектен еткен. Балдарым үкчеп анам, балдарым талада. Мен үкчеп Жолдошуңузга жардам беріп атат екенсіз да? Жардам бербесек анан тергилип өтөбүз. О, Тергилип кылып атабыз. мына. Ағайын бұл баяғы тақаны мығы да, Тақаны мығы. Негізі жеңілі сіз ұрғанға? Жеңілеле, мұрын орды. Балдарым чап келе да кейін үйрендім. Кейін үйреніп бе? Қайненем чап келе. Қайнем 92 үйді. Қайненеңіз дағы ұста болған бе? Қайнеме маңа өтті. Мынаке, қайненеменен келінін зуаласы бір деген ұшы да. Зуала темір ұсташылықта, мына темірді илеп, чауып. Балдарым ұстазы үй жауады. Ұшқа кетіп қалуынан мен жардам беріп атамын да. Бұл жағағы. Аға, емі сіз өзіңіз қанша жылдан бері бұл темір ұсташылықмен әлектенесіз? Мен бір ұрып көрсем бола ой? Еже, қандай ұрам? Ұры өрейім? Ұшындай лі? Бері тартып бі? Ана кен. Ем тәтіс жап. Ана. Қат-қат жап. Ой! Теміріміз де қоя тәтіс жап. Ана. Ем ұшып кетті чауы. Қорқой жап. Oldu. Оқшашты ой? Оқшашты. Қорқой жап. Мәке, ежелерден дағы темір ұсташылықты үйренсе болады екен. Еже, емі бұл жақ жолдошыңыз ұста екенін біле біле тұрмысқа шыққан білеңіз? Жоқ, алып қашып кеткен. Алып қашып кеткен. Қанша ұлыңыз бар емі? 5 ұлым бар. 5 ұлыңыз бар бе? Бұл жаққа кейін келі біле, бұл темір ұсташылықпен неме болып кеттісіз да, әлектеніп? Жақсы. Балдардың чоңайып кеткенен мен чауатам да. Балдардың бәрі ұста. Үй чауат, евро қылады. Бәрі атасы базған қылады. Егер жасап, кечке жасап. Жақсы. Мына кезеке. Жақсы үйретіп қойбадыңыз, біраз болса да оқшаштырдым оқшайды, Мына, көріңіздер. Ежен ұрғандары қуатты. Döşünü urvalğanam günlerim bolğan. Yürek tuttum. Herhalde çavalasını görmeye kalk. Bunun sonuğuna da yemiz takası kıyınlığa. Taqa kıyınlığa, Takamız Мына жерге түшіп кеткендерді әтіш көрік дей біле. Шоменен мына деп. Мына. Мына. Иссық. Қармап көрсең, қолым күйет. Қолым ағы? Аға, емі, бұл сіз қанша жылдан бері шу ұсташылықмен әлектенесіз? Ананы, мындан башқа дағы қандай өнерлеріңіз бар да? Ері отырып алсам ұқсайды? Мен башқамада ер жасайым, ат тегер. Онында жыға тегер чабамын. Мыналар атқа өй ме? Атқа. Азыр бұлаққа деп бәрі шындай. Çıkaç kalıp kuşu. 5-5 kede şunday егер жасатып атат. Улақ чапқан аттарға ушул егердан кетет, Uydun tersi кететін керек. Уйдун терсинен капталабы? Тери каптайм, уйдун терсинен. Кайыш каптап. Кайыш капталат, Кийизден көпчүк жасайм. Жазын жасайм, тигем. Ошо менен
Кудай кааласа ушул ээр дагы кайсы бир улактарда көп болуп калат экен да, катышып калат экен да. Кечеле өкөнү сатып берди. Экөнү? Базаса некиден. Демек буну буйртма эмес, өзүңүз жасап анан сатыкка чыгарат экенсиз да? Өзüm жасап анан сатыкка чыгарам да. Канчадан баалайсыз сен бунуңузду? 4000 деп атам. 4000? Базарда 5000. Сата 4000 деп. Эми дүң баада берет экенсиз да, Дүң баада 4000ден берем. Жакшы. Ага, эми мындан башка да кандай жумуштар болот эми? Үзөңгү согом, асмал тигем, жүгөн тигем бар. Шунда. Ат жабдыктарын бүт эле баарын кылат экенсиз да анда, Ат жабдыктарын баарын жасайм. Така дагы согосузбу? Така согом, согоп такалап берем. Аттарды да такалап бересизби? Такалап да берем. Ого, өнөрүңүз көп турбайбы? Айылга көп эле пайдаңыз тиет турбайбы? Öyle пайда тиет. Жакшы. Мына бул мечиңиз өзгөчө экен. Өзүңүз жасап алсаңыз керек, Бул мешти өзүм эле жасагам. Көп жыл болгон окшойт. Эми темир уста экенсиз, кандай жардамыңыз тиет да эми? Сизге кандай муктаждыктар менен келип, ушул мага жасап бериңиз деп. Yüzlörгө печке деп келишет, оларды жасайм. Жасап берем. Чорокто чапкыларын сынат, оларды оңдоп берем. Чапкыга жылоо салам, ошондой баарын. Ширетүүчү дагы болуп иштейт турбайсызбы? Ого! Бул жагы кызык болдуго? Мына ширет окшойт менимче, мен байкабай калдым. Ошо, мыналарды ширет эткен, бул кандай ширет эткен деп ойлонуп аткан элем да, жаначы. Жакшы, ширет ишин кылсаңыз, бул жакта. Анан мен угушумча айылдыктар айтып калды да сиздичи. Бул зергерчилик дагы өнөрү бар депчи. Ошол чынбы же? Чын, зергерчилик өнөрү бар. Кайсы алтын менен иштейсизби же күмүш менен иштейсизби? Күмүш менен иштейм, күмүш. Үзөңгүгө күмүш келатам да. Анан ошо колго чозом да мен көмүргө. Көмүргө чозуп, bir sölköy 9 gram болот да. 9 миллиграмм. Ошону бир 10 метр кылып чозуп алам да. Чозуп алып анан кийин анан үзөңгүнү мындай чегип чыгам да, майдылап. Үзөңгүнү чегип туруп анан кийин ошого жабыштырып чыгыш керек да. Менет күчтап. Bir ayda bir үзөңгүнү жапса болот да. Эми ошо үзөңүңүздү кандай кылып баалайсыз? Канчага баалайсыз? Мурун деле ошо бир кой болгон, азыр деле ошондой. Бир койдун баасы да. Мынакей кызык. Паланча сом же мынанча сом дебей, бир кой берсең, мына өзөңгү даяр. Бул илгеркиче баа да, өзүңүздөр деле билесиздер. Немеси музей турат го көчөдө. Көчөдө бир күмүш үзөң. Мен берип ала албай калгам. Демек, коёп алышкан эле да. Ошойдон ошо да азыр бар. Демек музейге дагы тартуу кылган экенсиз да бир үзөңүз да? Бир үзөңгү тартуу кылганбыз музейге. Курман аткан, күмүш үзөңгү. Аябай сонун. Өнөрүңүзгө баалайбыз. Мен сиздерге тосқол болбой барайын эми. Мына эми айылда тез-тез эле жамгыр жаап күн ачыла берип турбайбы? Жамгыр да жаап келди окшойт. Эже, эжеге таң калып атам. Чындыгында мен тыкылдат турсам эже балбан. Азаматсыз эже. Балдейбиз. Макул, аман болуңуздар. Барайын. Мынаке. Ушундай начар жол оңдолуп атыптыр. Көрүп атасыздар, шагылып төгүлүп. Бул жакта 3 чакырым жол оңдолуп, ошондой эле
айылды жарыктандыруу маамышалар коюлуп, деги эле быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына мектептерге видео байкоо, интернеттерди орнотуштур. Чындыгында айыл өнүгүүнүн жолунда экен. Буга дагы айыл өкмөттүн салымы чоң деп баса белгилеп айтсак болот. Биз Алай районунун Будалык айыл аймагында болдук. Кийинки эфирден көрүшкөнчө деп калабыз. Сиздер менен мен Казыбек Мамасадыков, мен айылым көрсөтүүчүсү. Көрүшкөнчө. Жамгыр жаап кетти, кеттик талай. Жоңой. Азыр мен кыла алайын, ошон үчүн. Айдоочу деп кой. Айдоочу, мен айдоочу япабыз. Жақсы. Билген опа. Кыска сөйлөп коюн, а? Кетти?